артында мосту бар экен, мотоцикл дейин десек мотоцикл эмес. Мост эле ошол 01 жүгүлүн мозу. Тормозу кадимки эле жеңил машиненкиндей гидравлический. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин көрөрмандар. Азыркы учурда биз Талас районуна караштуу Атай Оонбаев айылында турабыз. Тагыраагы мындайча айтканда Бешташ деген айылда. Мен жанымда турган агам Бишекеев Сапарбек. Ассаламу алейкум. Бул агабызды ушул Талас районунда же болбосо ушу Талас тегерегиндеги көпчүлүк адамдар жакшы тааныйт. Себеп дегенде колунан көрү төгүлгөн бардык мындайча айтканда ушул техниканы кыймылга келтирип жан киргизген жана бардык кыйынчылыкты жеңген агабыз Сапарбек агабыз бүгүн дагы бир жакшы көз ирмемдүү бир жаратуунун үстүндө эмгек кылган экен. Ушул эмгегин эл алдына көргөзүүнү туура келдим. Ага, бул алдыбызда турган эмне? Мотоциклбы, квадроциклбы деги эле эмнеден жасадыңыз эле? Ошол туурасында төкпөй, чачпай айтып берсеңиз. Мотору бар экен, артында мосту бар экен, мотоцикл дейин десек мотоцикл эмес. Урал десек Урал эмес. Ошол туурасында айтып берсеңиз кененирээк. Бул эмне кененирээк айтканда бул өзү Урал мотоцикл. Багы Союздан калган Урал мотоциклдер. Урал мотоциклди өзүбүз 10 жылдай айдадык мектепте окуп жүргөндө. 10 жыл айдап турмун. Андан кийин айдап мынакей азыр уже мурдагыдай жаш эмеспиз. Азыр болсо багы илгеркидей модадан калган мотоциклдердин баары модадан калган. Анан ошол кичинекей балам бар, 4 класс окуган. Ошол балам 2 дөңгөлөктү айдайын десе жыгылып түшөт. Оор мотоциклдар, Урал өзү оор болот да. Ошол эле эски мотоциклди чачып, кескилеп, жыгылбай турган кылып, айдаганга жеңил, ыңгайлуу кылып, ушу балама жасап бергем 4 дөңгөлөктү кылып. Тетиктерин баардыгы эле багы советский жүгүлүн тетиктери. Ходовкасы бүт эле жүгүлүнүки, амортизатор жүгүлүнүки, арткы мост эле жүгүлүнүки. Бу жерде болгон өзүнкү эле ошо рамасы, мотору, багы, сиденьялары. Анан кийин майда чүйдө электричествосы өзүнкүнөн калган бүт эле ошол жасалган. Уралдык эле калган. Ошону көргөзүп бериңиз мынакей. Багы рулдан баштайлычы биринчи. Рулу өзүнүкү эле, Уралдык эле, бүт эле өзүнүкү. Бак өзүнүкү, сиденьялары бүт өзүнүкү. Рамасын болгон астыңкы вилкасы кезилди. Мындай эле базардан темир алып келип, турба-сурбадан кезип, жашнак кылып, рамасын каркас кылып чогултуп эле. Бүт эле. Алдычы могулду. Алдыңкы тетиктерин бүт эле ошо жүгүлүнүкү. Дөңгөлөкчү? Дөңгөлөк деле ошо жүгүлүнүкү. Тормозной цилиндри, тормозной колодка, главный цилиндр бүт эле ошо жүгүлүнүкү. Мостчу? Артында мост эле ошол 01 жүгүлүн мозу болгондо жүгүлүн мозу тескерисинен салынат буга. Эгер жүгүлүн мозун оңунан сала турган болсоң, анда астыга бир эле скорость болот, артка 4 скорость болуп калат. Анткени мотор Урал мотоциклдики мотор тескери жакка айланат жүгүлүнүкүнө салыштырмалуу. Ошон үчүн мозун переворот штап коет, тескерисинен саласың да. Артка да кетеби? Артка да кетет, задний скоросу бар. Негизи мотоциклдар артка кетеби же кетпейби? 85-жылга чейин, 86-жылга чейинкилер артка кетпейт. Андан кийинкилери артка кетет, коробкалары.
Канча дөңгөлөк иштейт мунун? Мунун азыр 2 артык иштейт. Эми уже келечекте буюрса деп атыр, муну баягы жөн эле пробный кылып жазат да. Буюрса кайта эле буну астын кесип, астына кайта эле ушундай эле жүгүнүн моозун кесип кыскартып туруп эле 4 тең иштей турган кылайын. 4 дөңгөлөк иштей турган кылып атасыз. Ошондой кылайын деп атам да. Эми бул деле азыр толук бүт элек. Өзүм баягы жумушта иштейм. Жумушта иштегенден кийин баягы убакыт сайын азыраак болуп калат. Кечине келип 1 саат, жарым саат кармаган болосуң. Анан эгер убакыт бөлө турган болсоң, бир жумада эле бүтчү нерсе бул. Анан агам, мисалы бунун мындай жасаштын идея кактан келди дегенде интернеттен көрдүңүзбү? Идея илгери эле бар болчу. 4 дөңгөлөктү кылсам деп. Анан баягы ойлогон ой кыстаган турмуш болуп, жеңет болуп, убакыт тартыш болуп калат. Кээде каражат тартыш болуп калат. Анан кийин ушу быйыл уже өзүнүн сааты келди окшойт да мен уже. Ушундай кылып өткөндө бир баштап койдум эле мен аягына чейин бүтүрүш керек болуп атат. Толук камдуу жазалып бүтү элек. Толук камдуу жазалып бүтү элек айлы. Мунуку бул мотоцикл өзү расходу көбүрөөк болот. Мындай салыштырмалуу кылсаң, Жигули автомашинасына мунуку көп расходу. Эми ошодон мунун расходун азайтыш үчүн мына карбюратор, буда 2 карбюратор турат да. Ошо 2 карбюраторду алып таштап туруп, бир эле карбюратор кылыш керек ортосунда. Ошондо расходу 100 километрге 5 литрге чейин расход болот. Азыркы учурдачы? Азыркы учурда мунун расходу 8-9 литр расход кылат. Эмеси күчү кандай болуп калат анан? Күчү жетиштүү эле болот. Жетет күчү. 2 кишиликтүү. 2 кишилик, арт жагына бир прицеп жасап берип коем. Талас ала барышат. Кетмен күрөөнү салып барганга. Буну менен тиги шаарга деле чыкпайт эми. Азыр велосипедке караганда ушу балдарга ушулар кичине айдашса, кичине кармалап тырмалаңдап нары бери айдаса, өздөрүнүн келечегине жакшы да, кичине бирдеке үйрөнөт. Bunun бардыгы мындайча айтканда багы интернеттен көрүп же болбосо бир жерден үйрөнбөй өзүңүздүн көркөмдөп образда бир жараткан эмгегиңиз деп айтсаңыз болот да. Тажрыйбаңыздын негизинде. Ошондой эле. Канчага турду эми ушул каражат? Дагы бүтө эле экен. Каражат көп деле акча болгон жок. Мотоциклдин өзүн ушу айылдын тургундарынан бирөөнөн сатып алгам. 8000 сом эле алгам мотоциклди. Жүргөн мотоциклди алгансыз? Жок, сүйрөп келишкен бузук болчу да. Мотор көлчөлөр которулду, поршендери которулду. Калгандарына бир көп деле кеткен жок. 8000, 16000, 17000 сом акча кетти окшойт. Ошонун тегерегиндеги. Ошонун тегерегинде, ошондой эле кетти. Эми дагы бир аз жасаш керек, кырлаларын жасаш керек. Анан баардык тетиктер бүткөндөн кийин анан сырдап жашнак кылып койсоң, анан окшошобу деп турам да. Балким үстүнө да кабинка кылып коет. Жок, үстүнө жок. Жарашпагыла. Жок, жараша жок кылып атам. Анда көрөк анда машина эле жасап койт белем 4 дөңгөлөктө кылып. Мен өзүм ошо бала кезимден ошо кыялым болчу да, ушундай 4 дөңгөлөктү азыр эми баягы квадроцикл деп атпайбы? Ошо квадроцикл кылсам деп жүрчүм да. Анан баягы жумуш иштегенден кийин убакыт сайын тартышак болуп турат экен. Кыргызча квадроцикл жасап койгон кезде тура сатып албай элечи. Сатып албай эле. Бул алдына дагы эме кыласыз, крылаларды кыласыз. Астына крыло кылынат, багажник кылынат. Багаж да болот. Багаж болот. Ноолор бүттүк эле алынат, фаралар тагылат, бир бит жабылат. Мону жерге жанагындай мотор, эки цилиндрде охлажденияга моторчук коюш керек. Анткени биягы бар крыло жабылгандан кийин цилиндр ызый турган болуп калат. Ызыбаш үчүн электрический кичинекей моторчук коюп коюш керек, ошого үйлөп берип турат муздак абага. Алды бир азыр бир крыло болот. Анан кийин асты могу жагына кичинекей үстү жагына багажник жасайбыз. Могу жерине кичинекей ящик жасайм астына буюрса. Анан кийин тумшугуна баягы фантазияга жараша бир кеңбиретин жасап коебуз. Ошол эле анан ылай чачырбай турган кылыш керек, өзүңө суу чачырбай турган кылыш керек. Кээде баягы бурукканда жүргүзүп алып кичине кашкарайганда элге көрүнбөй өзүм айдап алам, кичик баламды учкаштырып алып. Рахаттанып баягы жаштык кезде эстеп коюп. Жаңы эле биз дагы бир сере айдап көрдүк. Чынында эле сонун багы айылда салкын, өзүнчө рахат экен да. Тоскон гай жок, негизгиси. Жок, эми муну бүт эле закондоштуруш керек. Документ жасаш керек эми. Булардын моторунун күчү көбүрөөк. Каттуу болгондон буларга документ алыш керек обязательно. Эми анын баардыгын азыр жасайт экен го. Жасайбыз акырындык менен. Азыр эмне буда азыр тормоздар иштейт. Тормозу кадимки эле жеңил машиненькиндей гидравлический. Гидросистема менен иштейт. Өздөрүнүн заводской суппорттор турат мынакей. Муну жерине болсо главный цилиндр коюлган.
жидкость менен иштейт. Эми уже ойлонуп атабыз, эми ушун баягы тепкилеп жүргүзбөй, мындай стартер коюп, машинадай эле кылсак. машинадай кылып жүргүзсөкпү, Жүргүзбөй эле ооба. Ошондой кылсакпы деп ойлонуп турабыз эми. Аны деле жасаса болчудай нерсе экен. Буюрса эми бир аз убакыт керек. Анан бул эми жазалып бүткөндөн кийин балким бизди көрүп жаткан элдер бар, төп тараптан көрүп атат дегендейчи. Бирөөгө жагаттыр. Буйрутма кабыл аласызбы же сатам десе сатасызбы дегендейчи. Биринчи суроо, буйрутма кабыл аласызбы? Квадроцикл, кыргызча квадроцикл чыгарып ушундай. Буйрутма эми элге жагып, буйрутма өрө турган болсо алабыз аны бир аз убакыт менен. Сатпайсыз бирок. Жок, буну сатпайм. Баасы жок болот. Жок, буну сатпайм. Буну именно ушу эң кичинекей кенже балама арнап жасагам. Жан дүйнөгүбүздүн баардыгын арнап, Ошо балама арнап жасагам, ошол айдайт. Чынында эле мен сизди эмне үчүн баягы коомчулукка, жымырай журтчулукка көргөзүп жатабыз, мактануунун иретинде же болбосо бир жакшы кубанычтуу көз ирмемдер мененчи. Себептигинде мен эми баягы журналист болуп Кыргызстандын төп тарабында, чет жакта да көп жүрөм да. Бирок кыргыз жигиттеринин колунан жасалган мотоциклдын негизинде квадроциклды биринчи жолу көрүп атам да. Көрүп мен эмнегедир сүйүнүп атам. Сиз өзүңүз көрдүңүз беле? Эмнени? Ушундай мотоциклдан жасалган квадроциклды. Кыргызстандан көргөн эмес. Кыргызстандан көрүп элексиз, Жок. Мен да көрүп элекмин да. Балким биз көрбөгөн айылдарда, биз көрбөгөн шаарларда бар чыгар эми. Бирок бар болгон күндө деле азыр интернет өнүккөн заманда бат эле тез чыгып кетет да. Кандай болгон күндө да биз көз көрүп уккан эң алгачкы квадроцикл мотоциклден жасалган. Сизден көрүп атабыз да. Дагы эмне ала турган, кошо турган, айта турган жери калды байке. Айта турган эмне? Азыр эми айылдан сурай берет, культивация кылса болобу деп. Культивация биз үчүн азыр айылда деген трактор деген көп, аябай. Трактор действительно көп. Буну мен культивация да кылбайт. Именно ушу балдарым жөн эле буну айдап рахат алыш үчүн жасалган дейт. Мындай бага айдап кел, байлап кел, ошого жарай турган. Жарайт. Кызыгуу артылып бир эмгектин үстүндө ар дайым минип жүргөндө жакшы болуп турат. Ошол эле ошо. Чоң рахмат сизге. Атайын кичине болсо дагы убактыңызды бөлүп биринчиден, экинчиден эмгегиңизди жабып жашырбай, бирөө буну көчүрүп алат, жазып алат деп кысканбай, коомчулукка көргөзүп, жакшылык иштерди жасай бериңиз дагы. Себеп дегенде биздин көрсөтүү ар дайым кыргыз элине керектүү жакшылык иштерди көргөзүп келебиз, жаманын жашырып, жакшысын ашырып дегендей. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Биздин агабыз Сапарбек агабызга чоң рахмат. Себеп дегенде бул жакта турган эмне экскаватор турат, БМВ турат, жыптар турат. Чыгып жоктон бар кылган агабыз, жокчулук же болбосо бир нерсени жаза албайм деген коркунуч бул агабызды эч убакта каптаган эмес. Ошонун кесепетинен анан ушундай чеберчиликтин негизинде кол өнөрчүлүк келип жатат. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбаев болдум. МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ага, чоң рахмат. Кудай буйрса. Эмки күткөндө да келип бир сире тартып буйрса. Үстүнө отуруп, ары бери кыдырып, жашоонун рахатын алып кетесиз. Кудай кааласа.